Ичегинин душманы күчтүү тамак аштар. Ичегиде оору жаралганын чекеде жана ооздун айланасында безеткилердин чыгышы менен билдирет. Демек ичегени текшертип тазалап дарылоо кажет. Бирок дарылануудан көрө оорунун алдын алуу оңой. Ичегилердин милдети. Адамдын ичегилеринин жалпы узундугу 6-8 метрге чейин жетет. Ичеги жалпысынан 2ге бөлүнөт. Ичке ичеги жана жоон ичеги. Адамдын жеген тамак ашы ашказанда майдаланат да бөлүнүп чыккан маңыздар менен суу негизинен ичке ичегиде сиңип анан канга аралашат. Сиңбей калган тамак калдыктары жоон ичегиде топтолуп түз ичеги аркылуу сыртка чыгарылат. Ичегилер жакшы иштеши жана сезгенбеши үчүн адам жаңы даярдалган тамактарды ченеми менен жеп турушу кажет. Эгер биз эске туруп калган жана оңой менен сиңбей турган майлуу күчтүү тамак аштарды жесек, анда алар ичегилерде бир топко туруп калат. Эгер бул адатка айланса, анда ичегилер акырындап сезгенет да оорулар келип чыгат. Жоон ичегидеги сиңбеген тамак аштын калдыктарынын узакка туруп калышы зыяндуу микроорганизмдер менен мите курттардын көбөйүшүн шарттайт. Айтылгандар болсо ууларды бөлүп чыгарып, адамдын организмин ууландырат. Бизде көпчүлүк адамдар туура тамактанууга көңүл бөлүшпөйт. Андыктан алар ичегисин убак менен тазаласа, анда топтолуп калган заңдардан, шлактардан, уулардан арылып турат. Ичегилеринин жакшы иштешине да жардам берет. Ар бирибиз ичегиге деги эле организмге күч келбеши үчүн кечки тамакты саат 6-7 ичүүбүз керек. Ичегилерге жагат жашылча жемиштер, айрыкча түрп, кызылча, баклажан, алма, капуста, бадыраң, ашкабак. Андан сырткары кебек аралашкан кара нан, кургатылган нан, буурчак, жаңгак. Жакпайт. Ак нан, булочка, эт, алкоголдук ичимдиктер, таттуулар, консерваланган, туздалган, ышталган азыктар. Андыктан буларды чектөө зарыл. Уулар, шлактар организмден чыгып турушу үчүн күнүгө 2 литрдей суу ичүү сунушталат. Ичегилерди тазалоодо клизма жана колоногидротерапия колдонулат. Буларды каалабагандар үчүн 2 ыкманы жашылча салаттары менен даамдуу тазалагыч биз сиздерге сунуштайбыз. Даамдуу тазалагыч. Керектүүлөр: 100 грамм кургатылган кара өрүк, 100 грамм мейиз, 100 грамм зайтун майы, 100 грамм бал, 50 грамм сенна чөбүнүн жалбырактары. Ич өткөрүүчү касиетке ээ, дарыканада сатылат. Сеннанын жалбырактарын абдан майдалап, ал эми кургатылган кара өрүк менен мейизди эт туурагычтан өткөрүү зарыл. Булардын баарын бир идишке салып, үстүнө бал менен майды куюп аралаштырып койсоңуз, даамдуу тазалагыч каражат даяр. Бир апта бою күндө кечинде жатар алдында 1 чай кашыктан ичүү кажет. Эскертүү: диета кармасаңыз ичегилер жакшыраак тазаланат. Ыкма өтүндө ташы барларга сунушталбайт. Жашылча салаттары менен. Бул ыкманы бир күн бою башка тамак аш жебей колдонуу керек. Салат үчүн каалаган жашылчаны чийки колдонуу сунушталат. Түрдүү болуш үчүн төмөнгүдөй курамдардан турган салат түрлөрүн жасасаңыз болот. Биринчи: капуста, сабиз жана сарымсак. Экинчи: кара түрп, сабиз, алма. Үчүнчүсү: түстүү капуста, сабиз жана укроп. Төртүнчүсү: капуста, таттуу болгар калемпири жана кинза. Эскертүү: ашказанында жарасы барлар, уйку безинен оорусу барлар аз-аздан гана колдонушу керек. Болбосо оорусу күчөп кетүүсү мүмкүн. Минералдык суу менен. 200 грамм минералдык сууну 36 градуста жылытуу кажет. Анан ага 1,5 аш кашык ксилет, кант диабети менен ооругандар колдонуучу жасалма кант кошулат. Муну ичкенден кийин 20 мүнөт ары бери басуу керек. 20 мүнөттөн кийин дагы 200 грамм жылытылган минералдык сууну ичип 20 мүнөт кыймылдайсыз. Анан минералдык суудан дагы 100 грамм жылытып ичип, ары бери жүрүү кажет. 2 аптада бир жолу колдонсо болот. Чийки кызылча жана сабиздин ширеси менен. Ширенин 1 бөлүгүн кызылчанын, ал эми 9 бөлүгүн сабиздин ширеси түзөт. 20 грамм кызылча ширесине 180 грамм сабиз ширеси кошулат. Аталган жашылчаларды шире сыккычтан же эт туурагычтан өткөзүп, ширесин сыгып алабыз. Муну 2 маал 100 граммдан тамактан кийин ичесиз. Рецепт 1 аптага ылайыкталган. Эскертүү: ыкма ашказан ичегесинде жарасы жоктурго сунушталып, диета менен коштолот. Аралаш компот. Кара өрүк менен сары өрүктүн кагын кайнатып, компотун 3 маал 70-80 граммдан тамак менен ичсеңиз пайдалуу. Муну аз дегенде 2 апта колдонсоңуз жакшы. Бул улуу кичүүлөрдүн баарына, айрыкча ич катуудан жабыркагандарга сунушталат.